Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети Жалал-Абад колледжи физика сабагы окутуучу Кошокбаева Гүлзада Артыкбаевна. Саламатсыңарбы балдар? Көңүлдүү маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы спектрлер жөнүндө түшүнүк. Сабактын жүрүшүндө спектр түшүнүгү менен таанышасыңар. Спектрдин түрлөрүн салыштырасыңар. Жана спектрлердин түрлөрүнүн физикалык мүнөздөмөлөрүн окуп үйрөнөсүңөр. Спектр терминин илимге 1671-1672 жылдары англиялык окумуштуу Исаак Ньютон киргизген. Спектр бул электромагниттик толкундун нурдануусунун же жутулушунун интенсивдүүлүгүнүн жыштык же толкун узундугу боюнча бөлүштүрүлүшү. Спектрум латын сөзү которгондо элестүү образ дегенди түшүндүрөт. Спектрдин түрлөрү. Ар кандай заттын спектрдик курамы ар башка болот. Бирок ошого карабастан бардык спектрлер бири-биринен өтө айырмаланган 3 түргө бөлүнөт. Алар төмөнкүлөр: сызыктуу спектр, тилкелүү спектр жана туташ спектр. Сызыктуу спектр. Сызыктуу спектрлер химиялык элементтердин молекула менен байланышпаган атомдордун нурдануусунан пайда болот. Биринчи сүрөттө сутек атомунун жутулуу спектри көрсөтүлгөн. Ал эми экинчи сүрөттө сутек атомунун нурдануу спектри көрсөтүлгөн. Сызыктуу спектрлерди изилдөө эң алгач немис окумуштуулары Густав Роберт Киркхоф жана Роберт Вильгельм Бунзен тарабынан 1854-1859 жылдары жүргүзүлгөн. Тилкелүү спектрлер. Тилкелүү спектрлерди сызыктуудан айырмаланып, атомдор эмес, өз ара байланышпаган же өтө начар байланышкан молекулалардын нурдануусунан же жутулушунан алса болот. Көмүр кычкыл газынын тилкелүү спектри көрсөтүлгөн. Молекулярдык спектрлердин тилкелери электромагниттик толкундардын инфракызыл, көзгө көрүнүүчү жана ультракыскыл көк диапазонунан көрүнөт. Туташ спектрлер. Туташ спектрлер ысытылган катуу нерселер же жаркырап туруучу суюктуктардын нурдануусунан алынат. Заттардын туташ спектри көрсөтүлгөн. Туташ спектрлер жыштыктарынын же толкун узундуктарынын биринен бирине акырындык менен өтүп кетүүчү үзгүлтүксүз реттүүлүгү менен мүнөздөлөт. Мисалы, күндүн жаркырап турган бети фотосферада үзгүлтүксүз спектрди чыгарат. Суутек атомунун спектрдик сызыктары. Нурдантуу спектри. Кандайдыр бир заттын нурдантуусуна кирген жыштыктардын же толкун узундуктарынын жыйындысы нурдануу спектри деп аталат. Жутулуу спектри. Каралып жаткан зат тарабынан жутулуучу жыштыктардын же толкун узундуктарынын жыйындысы жутулуу спектри деп аталат. Спектроскоптор. Оптикалык диапазондогу электромагниттик толкундардын спектралдык курамын визуалдуу изилдөө үчүн колдонулган прибор спектроскоп деп аталат. Спектроскоптун түрлөрү көрсөтүлгөн. Спектрлердин сүрөтүн тартып алууга арналган приборлор спектрографтар деп аталат. Спектроскоп менен спектр каралат. Ал эми спектрограф менен анын сүрөтү тартылат. Спектр тартып алган сүрөт спектрограмма деп аталат.
Эгерде ички ак жарыктын тобун 3 кранды призманын каптал бетинде түшүрсөк, анда жарык айнекте түрдүүчө сынат да жарык нуру түзүүчүлөр экранда түстүү тилкелерди берет. Ал тилкелер спектр деп аталат. Спектрдеги бардык түстөр ар дайым белгилүү бир тартипте жайгашат. Спектроскопиянын жардамы менен астрономиялык объектилердин составы аныкталат. Спектроскопия электромагниттик толкундун толкун узундугуна жараша радиоспектроскопия, оптикалык спектроскопия, рентген спектроскопия, гамма спектроскопия жана башкалар. Ал эми изилденүүчү системанын тибине жараша атомдук спектроскопия, ядролук спектроскопия болуп айырмаланат. Силер менен биз теманы окуп түшүндүк. Эмесе төмөнкү суроолорго жооп берели. Суроо: ар кандай заттардын нуртандуу спектрдик курамы кандай болот? Бирдей, ар башка, окшош, түстүү. Бул жерден туура жооп балдар. Ар кандай заттардын нурдандуу спектрдик курамы ар башка болот. Кийинки суроого өтөбүз. Молекулалардын нурданышынан же жутулушунан алынган спектрлер кандай аталат? Сызыктуу, тилкелүү, туташ, бардыгы. Бул жерден туура жооп балдар. Молекулалардын нурданышынан же жутулушунан алынган спектрлер тилкелүү спектрлер деп аталат. Кийинки суроого өтөбүз. Оптикалык диапазондогу электромагниттик толкундардын спектралдык курамын визуалдуу изилдөө үчүн колдонулган прибор эмне деп аталат? Микроскоп, спектроскоп, телескоп, фотоаппарат. Бул жерден туура жооп балдар. Оптикалык диапазондогу электромагниттик толкундардын спектралдык курамын визуалдуу изилдөө үчүн колдонулган прибор спектроскоп деп аталат. Сабакты жыйынтыктайбыз. Силер менен биз сабактын жүрүшүндө спектр түшүнүгү менен тааныштык. Спектрдин түрлөрүн салыштыра алабыз. Жана спектрлердин түрлөрүнүн физикалык мүнөздөмөлөрүн окуп үйрөндүк. Эми балдар силерге үйгө тапшырма. Спектр деген эмне? Спектрдин түрлөрү, спектроскоп жөнүндө түшүнүк бергиле. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.